саламатсыздар. Жакшыбы? Саламатсыздарбы? Бул жерде административдик бөлүмдөр жайгашкан. Бул жерде морендердин бөлүмү, жана бухгалтерия бөлүмү, жана китепкана, коворкинг бөлүмү жүрүштөр. Мына бош убакытты өткөрүп, тапшырмаларды аткарышат. Жана бөлүмдүк кабаттабызда окуу жай класстары, жана ошо экинчи кабатта жүргүзүлгөн компьютер класстары көрсөтүлгөн, жана кыскача презентация даярданган сунуштар келет. Компьютерлік класстарыбыз, ошо биз компьютер заманбап компьютерлер заманбап жана интерактив доступлагынан катышдык. Бир класста ошо 20 окуучу окуйт. Жана бөлүмдө кыскача презентация даярдап туруу керек сиздерге. Заманбап мамлекеттик келген практиканттарыбыз, окуучулар жана бишкектен келген мугалимдерибиз студенттерге веб-сайттардын, мобилдик тиркемелердин ички логикасы, механизмин жазыштырып атам. Өзүм жабып аткан болом, бул жерде турам. Ошондуктан ушул IT чөйрөнү өнүктүрүүгө салым кошоюн деген ниеттемин. Азыркы учурда бул жерде IT академиясында 7 жаштан 30 жашка чейинки өспүрүм балдарга скретч программалар тилин үйрөтүп жатам. Бүтүндөй өлкөнүн аймагынан бардык специалист болчу. Мейли саясатчы, мейли IT тармагы эмес, бардык тармактардан бирдей чыгыш керек да. Мына ошондо өлкөдө жалпы анан текши өнүгүү болот да. Эгерде бир эле тараптан, крайдан жалаң эле чыгара берсек, баягыдай адистерди топтой берсек, анда башка аймактарыбыз, башка аймактар өтпөй калат. 15-20 жылдан бир да министрлик, бир дагы баягы губернатор, область, район, керек болсо айыл өкмөтү дагы кагаз ручка иштерин унутат. Ал тез эле келет да. Ошону биз азыр цифровизацияны толук кандуу киргизип алсак, андан кийин анан колдонбой калабыз, үйдө отуруп алып иштеп калабыз. Мисалы азыр мына бүт цифровизацияны киргиздик, машинизацияны үйүңдө отуруп алып сатып коесуң. Үй оформить этсең, керек болсо банктан кредит оформить этсең дагы бүт электронный үйдө отуруп алып оформить этесиң. Эгер акча алгың келсе гана банкка барасың. Мына сиз айтып атасызбы, биякта Бишкекте отуруп алып, мен Америкада иштейм деп. Эмне акыта атасыздар турда? Үйдө Бишкекте отуруп алып, сиз Америкада иштеп атасыз да. Алар сизге зарплата төлөп атат. Канча аласыздар? Зарплата эмне акыты? 200 ашат. 200 000 сомдон ашат, Мына, көрдүңөрбү балдар? Үйдө отуруп алып, IT тармагы менен Америкада иштеп атат, 200 000 сом зарплата алат. Мындай адистерибиз бизде Бишкектин, биздин Кыргызстандын территориясына 1000ге жакын, туурабы? 1000ге жакын. Келечекте 10 000 болуш керек. Жылмайып қалыңыздар.